Ички иштер министрлигинин башчыларына кайрылып кетет элем. Райондук милициянын бөлмөлөрүндө, шаардык бөлмөлөрдө деги эле кайсы жерде тергөөчүлөр отурса, биринчиден ошол отурган кабинеттерине аты жөндөрүн жазып койсоңуздар, 80% кайсы кабинетте барба, фамилия аты жөнү жок. Тиешелүү тергөөчүнү издеш керек, сураштырыш керек. Экинчиден эң негизгиси, ошол тергөөчүлөрдүн кирип бараткан жерден нөөмөтчүнүн жанынабы же эшиктин жанынабы телефон номерлерин сөзсүз түрдө коюп коюңуздарчы. Башкаларды билбейм, менде ар дайым болот тергөөчүнүн, эгер буга чейин иштешпеген тергөөчү болсо, телефон номерин издеш керек. Катчыларга барсаң билбейбиз, нөөмөтчүдөн сура дейт, нөөмөтчүлөргө барсаң билбейбиз, башканын өзүнөн сура дейт. Өзүнчө эле конспиративдүү иш жүргүзүшөт. Алардын бир ички жашоосун сурачудай болуп. Мынакей мен кечээ мурда күнү эле бир шаардык бөлмөдөн нөөмөтчү менен уруша кеттим. Телефон номерин бер десем бербейт. Башчынын телефон номерин бер десем бербейт. Тергөөчүнүкүн бер десем дагы бербейт. Ошол жерден күтүп тур дейт. Анан ал качан келет белгисиз. Ошондуктан мен суранып кетет элем. Тергөөчүлөрдүн телефон номерлерин сөзсүз түрдө тизме катары жазып коюңуздар. Анан отурган кабинеттерине сөзсүз түрдө аты жөнүн жазып коюңуздар. Реформанын бул эң бир баштапкы кадамдардын бири болсун. Бул менден адвокат катары жана жаран катары өтүнүч.